Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы биртектүү магнит талаасындагы заряддуу бөлүкчөлөрдүн кыймылы Лоренц күчү. Алгач сабакка максат коюп алсак. Сабактын максаты магнит талаасындагы заряддуу бөлүкчө жөнүндө билип аласыңар, Лоренц күчүнүн пайда болуусу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Биз буга чейин магниттик агым, магнит талаасы жөнүндө кенен түшүнүк алганбыз. Магнит талаасына жайгашкан өткөргүч ток жүргөндө, башкача айтканда, өткөргүчтө заряддардын багыттуу кыймылы пайда болгондо гана магнит талаасы өткөргүчкө таасир этет. Эгерде сол колдо талаанын күч сызыктары алаканга киргендей, ал эми 4 манжа токтун багытын көрсөткөндөй кылып койсок, анда 90 градус абалындагы баш бармак тогу бар өткөргүчкө таасир эткен күчтүн багытын көрсөтөт. Анда формула боюнча карай турган болсок, FA барабар VIL синус альфа. Мында F ампер күчү, B магниттик индукция, I ток күчү, L өткөргүчтүн узундугу, синус альфа болсо, токтун багыты менен индукция сызыктарынын ортосундагы бурч. Демек, чейме боюнча алып карасак, ампер күчү өткөргүчтүн узундугуна жана андагы токко түз пропорциялаш болгондугун байкай алабыз. Ал эми берилген чекиттеги магнит талаасынын күчтүк мүнөздөчүсү болгон чоңдукту магниттик индукция деп айтабыз. Бардык чекиттеринде магниттик индукция векторлору бирдей болгон магнит талаасы биртектүү деп аталат. Магниттик индукциянын бирдиги үчүн 1 тесла кабыл алынган. 1 тесла үчүн 1 ампер тогу бар, узундугу 1 метр болгон өткөргүчкө 1 ньютон күч таасир эткен талаанын индукциясы кабыл алынат. Аны төмөнкү формулада көрдүңөр. Ал эми магниттик агым жөнүндө айта турган болсок, бардык чекиттеринде магниттик индукция векторлору бирдей болгон магнит талаасы биртектүү болот. Индукциясы 1 тесла болгон биртектүү магнит талаасында индукция векторлоруна перпендикулярдуу болуп жайгашкан 1 метр аянт аркылуу өткөн магнит агымы Вебер деп аталат. Ал жогоруда формулада көрүнүп турат. Лоренц Хендрик Антон 1853-1928 жылдар аралыгында жашап өткөн нидерландиялык теоретик физик. Илимий эмгектери электродинамикага, термодинамикага, оптикага, атомдук физикага арналган. Диэлектриктик өткөргүчтүктү диэлектриктик тыгыздык менен байланыштырган формуланы изилдеп чыккан. Нобель сыйлыгына ээ болгон. Лоренц магниттик күч өткөргүчкө таасир этпестен түздөн-түз ал боюнча кыймылда болгон заряддарга таасир этет деп болжолдогон. Бул заряддар өткөргүчтүн сыртына чыга албагандыктан заряддарга таасир этилүүчү жалпы күч өткөргүчкө таасир этет. Ампер күчүнүн өткөргүчтөгү бош заряддардын санына бөлүү менен индукциялуу магнит талаасында кыймылдоочу зарядка таасир этүүчү күчтү аныктоочу формуланы аныктаган. Кийинчерээк бул күч Лоренц күчү деп аталган. Силер көрүп турган формула
Lorentz күчүнүн формуласы. Мында F Lorentz күчү, Q өткөргүчтөгү заряд, V заряддын кыймылынын ылдамдыгы, V магниттик индукция, альфа болсо ылдамдык жана магниттик индукция векторлорунун ортосундагы бурч болуп саналат. Бир катар жүргүзүлгөн тажрыйбалар Лоренц формуласынын тууралыгын далилдеген. Бул барабардык магнит талаасында заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылынын мүнөзү жөнүндөгү эң маанилүү суроолорго жооп берүүгө мүмкүндүк берет. Балдар, сабак түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе сабакты бышыктайлы. Биринчи, Лоренц күчү эмнеге барабар? Экинчи, Лоренц күчүнүн багыты кандай аныкталат? Үчүнчү, бир тектүү талаа деп эмнени айтабыз? Төртүнчү, кандай күч ампер күчү болот? Мен ойлоймун, бул суроолорго силер бат эле жооп таба алдыңар. Үйгө тапшырма окуу китебиңердеги 6-чы параграфты окуп, түшүнүгүңөрдү айтып бересиңер. Саламатта калгыла.